Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Биздин бүгүнкү күндө канчалаган кайрылуулар болуп келет. Ошонун кайрылуулар канчалаган жыйынтыктар менен, сүйүнүчтөр менен, кубанычтар менен коштолуп келет. Бирок менин бүгүнкү кайрылуум сиздерге болгон ошол учур саатында бизге ошол Давлеткан деген дагы карындашыбыз кайрылып, боорубуздан ооруп атам, Азамат байке мүмкүн болсо келип берип койсоңор деп ушундай бир жүрөккө тиерлик сөзү менен айткан. Ошондо мен дагы мүмкүн болушунча убакыт таап барганга аракет кылып, сиздерге маалым болгондой эле ошол Сучикадагы больницага барып, ошол жерде жеринде кабар алып, ошол жерде өмүрлүк жолдошу дагы көзүнө жаш алып кайрылган кайрылуусу сиздердин эсиңиздерде болсо керек. Ал эми ошондой бир туугандары бар, ушундай жапырт ошол колдон келген мүмкүн болушунча аракеттерин жумшашты. Биз дагы ал жерде тирек болдук, жөөлөк болгонго аракет кылдык. Ушундай кайрылууну дагы четке какпастан колдон келишинче маалыматтык колдоо көрсөтүп, кеңешибизди айтып, канткенде каражат батыраак чогулаар экендигин, ушундай бир уюштуруу иштерин жүргүзүүдө кеңештерибизди да берип келебиз. Ошону менен эле биргеликте чет өлкөгө келип кетүүсүн толук көзөмөлгө алып, бирок өкүнүчтүүсү ушул Давлеткан ошондой 3 баланын энеси болгон, ошондой жаркылдаган өмүрлүк жарынын өмүрлүк жары болгон Давлеткан ошол максат тилегине жетпей, бүгүн биздин арабызда эмес, ошол жер жазданып жатып отурат. Аллах Таала берген аманатын ошол керек экен, бул жараткандын иши экен. Берүүчү да Аллах, алуучу да Аллах. Ошон үчүн биз жараткандын ушул жазмышына, буйругуна моюн сунабыз. Аллах Тааланын өкүмү менен жашайбыз. Ошондуктан Давлеткандын ыйманы саламат болсун, ыйманы жолдош болсун, биз дуа кылабыз. Аллах Таала өз рахматын алган болсун, пендечилик кылып билип билбей кылган күнөөлөрүн кечирген болсун. Ошол артында калган уулдары ушул дин ислам менен жакшы тарбияда чоңоюп, артында дуа кыла турган, жакшы иш кылып, соопторду аркасына жөнөтүп тура турган ушундай бир уулдар болушуна мен тилектешмин. Анан мен ушул баардык кол сунган бир туугандарга рахмат айтам. Ушул учур саатында кол сунгандыгыңыздардын себебинен ошол $6000 чогулуп, ошол чогулган каражат ошол үй бүлөсү үчүн $3000 берилди. Калган $3000 ошол өзүнүн кийинки муктаж адамга деп берип, ошол муктажда турган адамдын дагы маселеси чечилип, ошодон пайда болгон сооп ошол өтүп кеткен Давлетканга жетип туруусу үчүн дагы биз туура көрүп келебиз. Бул эле жол эмес, буга чейинки аралыкта дагы ушундай учур сааттарда ушундай иштер жасап келебиз, ушундай негизде. Анткени ошондой чогулган каражат өз дарегине, максатына жетиши керек. $3000 болсо ошол өзүнөн кийин калган балдары үчүн жумшашына биз туура көрдүк. Негизи биз ошол чогулган каражат кийинки эле муктаж адамга берилиши керек, бирок бул жерден калыстык менен карап, ошол балдар үчүн дагы калтырылды. Аллах ошол жасалып аткан сооп иштер дагы Давлетканга жетүүсүнө мен тилектешмин. Сооптору барган болсун, мойнуна аманат болуп, ошол бир кыйноо болбосун мойнунда. Ошон үчүн бул жерден мен өзгөчө рахматты өмүрлүк жолдошуна айткым келет. Канчалаган кайрылуулар бар, бир кайдыгер карап койгон учурлары бар, өмүрлүк жолдош болсо дагы, бирок кайдыгерликтен алыс болуп, ушунчалык жан дили менен ушул алып калуу максатында ушул себепкер болуп, бир ушунчалык жасаган аракети бүгүн өз жыйынтыгына жетпей, үмүт акталбай отурат. Бирок аябай аракет кылып, Азамат байке кандай кылсак болот, эртерээк келсеңиздер болот эле деген ушундай бир үмүтү орундалбагандыгына мен дагы терең кайгыруу менен көңүл айтам. Аллах Таала мээримдүү зат, биз дагы кайсыл бир күнү ошол Давлеткан барган жайга биз да барар күн эч ким тана албайбыз. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, ушундай кайрылуу болгондо сөзсүз ушул тезинен бир ыкчам аракетке алып, мүмкүн болушунча комментарийлерден көбүрөөк жазып, чакырыктарды көбүрөөк жасап, мүмкүн болушунча бир аракетте болуп берип койсок, мындай эне мээримине зарыккан балдар аркасында жетимсиреп калбайт эле,
себепкер болуп калат элек деген гана ойду айткым келет. Ошол үчүн бүт жакындарына, бир туугандарына баарысына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Биз колубуздан келген аракетти жасадык, бирок биздин бул дүйнө каалообуз менен эмес экен. Ошондуктан Аллахтын өкүмүнө, буйругуна каршы чыга албайбыз. Жаткан жериң жайлуу, ыйманың саламат болсун. Давлеткан ушу аркаңда дуа кылар, уулдарың ыймандуу болуп чоңоюп, жараткан өз мээримине ушул кабырың нурдуу болуп, рахматын алган болсун.